Айылдар, Нурланович, аябай жакшы мыйзамды алып чыккансыз, мен негизинен колдойм. Бирок ушул жерде бир кошумчалай кетчү маселеде 213 беренеде 3 пунктунда жазылып турат. Рекреациялык жана спорттук багытта деген сөз турат да. Бул жерде спорттук багыттан сырткары кандай колдонсо уруксат берилеби, анда кандай болуп калат? Рахмат, Бактыбек Асамединович. Бул жерде мындай эле маселе бар. Ошол жерде бир аз туура эмес болуп калыптыр. Биз бир эле ошол МЧСке уруксат берип атабыз. Эмне дегенде, ал жерде адам ар кандай болушу мүмкүн, чөгүп атышы мүмкүн, же бир какой-то дагы бир ситуация болуп калышы мүмкүн. Ошол кезде МЧСте өздөрүндө бар экен скутерлер. Ошо менен баягы иштеткенге эле биз ошолорго эле берип атабыз. Ал жакта бир аз ошону оңдоо түзөтүү кылабыз. Буюрса экинчи окууга ошону ошол кемчиликтерди өзгөртөбүз. Рахмат, сиз ушул 213 берененин мына укук бузуулар кодексинин 213 берене 3 пунктун сөзсүз түрдө карап кетишибиз керек да. Спорттук багытта дегенден бир пансионаттын ээси көлдүн бул жегинен аркы жегине мен эс алгандан сырткары өзүм жүгүм менен же өзүм ишим менен баратам десе, бул жерде уруксат бергендей жазылып калган да. Ошондуктан муну сөзсүз түрдө сунуштап кетет элем. Дагы бир нерсе, азыр ким жооп берет деген суроо жаралып атпайбы? Ошон үчүн биз кодекс кабыл алып бериш керек. Водный транспорт деген бир кодекс кабыл алып бериш керек да. Кийинки экинчи окууга Минтранс деле чакырып кетсек жакшы болот экен. Себеби азыр суунун үстүндө жүргөн бул жерде жанагы водный скутерден сырткары бизде катамарандар жүрөт, теплоходдор жүрөт. Ал жерде жана айтып кетпеди Үмүткан Урбазиевна да. Жана банандардын үстүндө кататься эткендер жүрөт. Ушул мыйзамга киргизиш керек. Водный кодексти кабыл алып бериш керек да. Жаңы кодекс кабыл алып берсек, ошондо ушуларды көзөмөлдөгөнгө толук мүмкүнчүлүктөр болот эле. Андан сырткары бул мыйзамда ошол жанагы водный скутерден сырткары катамаран, теплоход ушуларда каралганбы? Жок, Бактыбек Асамединович, бул жерде мындай да, теплоходдордон биз уккан жокпуз. МВДда статистика жок экен, ал жерде адамдардын ошол өлүмүнө шектүү депчи. Эми биз азыр статистиканы МВДдан алганда ошол бир эле ошол скутерлерден жабыркаган же ошол өлүмгө алып келген немелер бар экен, суучилер бар экен. Калгандары боюнча андай маалымат жок экен да. Рахмат, сиз айтайын дегеним, ол катамаран алардан деле жанагы бул жерде негизгиси адамдын өлүмүнөн сырткары дагы жана суун экологиялык булгап атышпайбы? Суунун үстүнө жана ошол жерге суутерге алып келип туруп бензин куюп атышат. Туптуура. Майлары түшүп атат. Ошондуктан ушуларда кошуп кетсек жакшы болот эди экинчи окууга алып чыкканда ушул маселеде. Сиз сунуш берсеңиз, биз Рахмат, мен сунуштап кетет элем. Ушул катамаран, теплоход жана башка ушундай көлдө жүрө турган скутерден сырткары дагы башка. Рахмат, сиз сунуш берсеңиз, биз анда карап. Сөзсүздө рахмат.